Карьераңызда жеттим деген тепкич кайсыл? Алдыга койгон менин максатым ошол сиз айткандай ошол жеттим деген нерсе абдан узак, абдан бийик жерде десем жаңылышпаймын. Жолдошуңуз ар дайым жандап жүргөнүнүн себеби эмне? Көптөр айтып калат, жолдошуңдун жумушу жокпу, дайым сени менен чогуу жүрөт, же мындай кыларга иши жокпу дегендей билдирүүлөрдү калтырат да. Мен эмне демекчимин, бул жолдошум менин жанымда жүргөнү бул мен үчүн абдан жакшы. Анткени чармачыл айым болгондон кийин үй бүлөң менен эл шаркак бирге жүргөнүң жакшы деп ойлойм. Анткени биздин артыбыздан абдан сөз көп ээрчийт. Биз ошо жолдошум экөөбүз дайыма бирге жүргөн кезде деле жолдошум телефонун ар кандай бир билдирүүлөрдү жөнөтүшүп, Самара тигиндей андай мындай деген. Анткени адамдын мал аласы сыртында, адам аласы ичинде деп кимдин кандай экенин билбейсиң да. Ошондуктан жолдошум менин продюсерим, жолдошум абдан жакшы адам. Балдарымдын мээримдүү атасы менин сүйүктүү жолдошум, менин кеңешчим, менин жардамчым, менин полтоодо ишенген бир дайым билем, мен аркамда бир күчтүү, мени коргогон, ар бир нерселерден мени ушинтип калкалап турган, менин дайыма артымда бир мырзам бар десем жаңылышпаймын. Күйөрмандардын айынан жолдошуңуз менен түшүнбөстүктөр жаралабы? Үй бүлөлүү айым болгондон кийин мындай аша чаап эле андай тийишкен мырзалар жок, бирок мен өзүм деле ага повод бербейм. Анткени кыргызда жакшы сөз бар го, кунажын сөзүн көзүн сүзбөсө дегенче. Ошондуктан мен өзүмдү дайыма олуттуу алып жүргөнгө аракет кылам. Анткени кандай болгон күндө деле биринчи менин чыгармачылыгыма кызыгышсын дейм. Мен бирөөнүн жубайымын, бир 3 баланын апасымын да. Ошондуктан андай эле аша чаап, сүйдүм буйдум деп андай эле эме кылган, жүрөктү түшүргөн күйөрмандар жок. Менин жолдошум башка бир сферада болгондо мүмкүн түшүнбөстүктөр болуп, же мен ырдабай калып элем. Мындай ушундай ар кандай божомолдор бар. Бирок эң башкысы Кудайга шүгүр, мен кайын журттан да жолдуу болдум. Кудайга шүгүр, кайын журтум да абдан чармачылыгымды колдогон, сүрөгөн, абдан түшүнүктүү адамдар десем жаңылышпайм. Социалдык тармактар тууралуу сөз кылсак. Социалдык тармактарда абдан активдүү колдонуучулардын катарына кирем. Инстаграм баракчам ошол Кыргызстанда өзүңүз айткандай эң көп катталуучулар менде. Жана ошондой эле YouTube каналымда деле ошол кыргыз шоу бизнесинде дагы ошол эң көп катталуучулар ырчыларга байланыштуу менин YouTube каналым. Азыр учурда YouTube каналымдын катталуучулары 200 миңге жакындап калды. Бул мен үчүн чек эмес деп ойлойм. Сындарга кандай карайсыз? Өзүңүз айткандай абдан билдирүүлөр да көп калтырат экени. Жакшы билдирүү жазабы, жаман билдирүү жазабы, эң башкысы жазып туруштун күйөрмандарымдын баарына шүгүр. Мен өзүм кекчил адам эмесмин. Мага бирөө мисал бир нерсе деп койсо, ошондой экен деп отуруп алган адамдардын катарына кирбейм. Анан сөз эрчим эмесмин. Мисалы бирөө келип мага ал кыз же бир эже, бир мырза ал жаман, аны менен сүйлөшпө десе, бизде көп адамдар, мен айланамда көрүп калам да, бирөөнүн мнениясы менен, бирөөнүн ою менен жашаган адамдарды көргөндө өзүмчө таң калып калам. Мүмкүн дагы кээ бир комментарийлер мени дагы бир сөз бар го, мени билбей туруп, мен жөнүндө жаман сөз айтпа депчи, ошону сыңармай мүмкүн мени билбей бирөөлөрдүн сөзүнө кирип жаман айтып жаткандыр, мен кайдан билем. Ошондуктан эч качан тыянак чыгаргандан алыспын. Ошондуктан жакшы сөз айтабы, жаман сөз айтабы, эң башкысы күйөрмандар болуп турсун.